Бүгін қайсы күн? 5 март аққалпақ күні. Анда емес, бүгінгі күн абдан салтанатты ұлы күн екен. Майрам, анда біз бүгінгі тағдақ Қырғыз Республикасының мемлекеттік гимні менен баштайбыз. Ордосынан тұрабыз. Қолымызды көтеребізді алабыз. Bir, iki, üç. Akmen gülü asla zorlar, elimizin canı benim beraber. Sansız kılın Allah olsun mekende, sahtap geldi bizim ata babalar. Ağlaydı kırmızı azatlıktın yolunda, ölüm öyle özsöver, öz saldırın kolunda. Bayırlardan bir gönlünü sevdim, dost doğruna dayan bilinmeli. Bulundurma el birliğinin şiireti, devir durup dövün Kırgız yerinin. Ağlaydı kırmızı azatlıktın yolunda, ölüm öyle özsöver, öz saldırın kolunda. Olsun menен ырдайбыз, маанайыбызды дагы бир жолу көтөрүп алабыз. Азаматсыздар балдар, манайыз көтөрүлүп калдыбы? Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбыз 5 март Аккалпак күнүнө байланыштуу Кыргыздын жүзү Аккалпак темадагы тарбиялык сабак. Балдар, азыр кайсы жыл? 2021 жыл. Биздин президентибиз ким? Садыр Жапаров. Мына ошол президентибиз Садыр Жапаровдун буйругунун негизинде 2021 жыл жаштарды колдоо жана элдин ден соолугун чыңдоо жылы деп белгиленди. Быйылкы жыл мына ушундай аталышта экен. Азыр кайсы мезгил? Жаз. Кайсыл ай? Кыргызча айтып коелучу. Демек биз азыр айттык. Мартта майрамдар барбы? Кайсы майрамдар бар? 8 март, 5 март. Анда балдар тактап алыш үчүн мен силерге кубикти көрсөткүм келип турат. Мен барагын ачкан сайын силер кайсы майрам экендигин айтып турасыңар. Түшүнүктүүбү? Анда баштадык. Бул кайсы майрам экен?
желеги турат. Биз желеге карай патриоттуулукка, мекенибизди сүйүүгө тарбияланышыбыз керек. Андан кийинки майрамыбыз 5 март ак калпак. Демек бүгүнкү биздин өтө турган темабыз мына ушул күнгө байланыштуу болот. Ага чейин дагы бир майрамды тактап алалы. Бул кайсы майрам? 8 март. Эжелердин, энелердин, апалардын, силердин майрамыңар экен. 8 март жөнүндө ыр билебизби? Ооба. Чогуу айтып коелу. 8 март Бул кайсы майрам? Ноурuz майрамы. Ноурuz майрамы качан келет экен? Ноурuz майрамы кайсы кандай майрам эле? Ким айтат? Мусулмандардын жаңы жыл майрамы. Күн менен түн бириккен күн, теңешкен күн деп айтылат. Бул күндөрү чоң энелерибиз эмне кылат? Ноурuz жөнүндө ыр билебизби? Ким айтат? Ömür dilep baldarga, den soluk dilep çaldarga, özünü dilep kök dilep karagay kayın taldarga, keldi Noruz mayramı көрүнүшү жайдары. Ой, азаматтар, демек ошентип биздин бул бүгүнкү өтө турган темабыз ак калпак күнүнө карата болуп аткандыктан анда төмөндөгү слайдка көңүл бөлүп мен айткан ырга маани беребиз балдар. Бул күн Жогорку Кеңештин 2016-жылдын 29-июнундагы номер 825 токтому менен улуттук баш кийимдин маанисин сактоо, сыйлоо, улуттук салтты колдоо жана элдин кыргыз маданиятына болгон сыймыктануу сезимиңерди ойготуу максатында мына ушул күн белгиленген. Бирок балдар 2016-жылы мамлекеттин токтому менен белгиленгенге чейин 2011-жылдан баштап бул күн белгиленип келген. Демек бул күн ак калпак күнүн белгилеп жатканыбызга 10 жыл болгон күн экен. Анда бардыгыңарды ушул ак калпак күнү менен чын жүрөгүмдө куттуктайм. Кол чабыңыз. Демек мен жогоруда ысаптарын айтып өттүм. Силер дагы бүгүнкү сабакка, бүгүнкү күнгө туура келген эмесиңер. Силерде дагы айта турган ысаптарыңар бар. Анда эмесе силерге кесек берейин. Гүлинар.
болсун. Куттуктайм 2 класстын атынан. Ой, Азамат. Калпак күнү бүт кыргыздар сүйлөгөн, калпак кийип мен да келдим үйүмдөн. Бүт кыргыздын балдарындай мен дагы калпак кийген мен балалык күнүмдөн. Жүргөн сүйбүс ак калпакты баштабай, кийиш керек үлгү катып сактабай, майрам экен кийдик болду деп, жакшы эмес эртең чечип таштамай. Абу. Акыл төлү алатоон элеген, өзгөлөрдө өрнөк болгон элеген, кыргыз элим улуттугун унутпайт, ак калпакты алтын башка теңеген. Азаматсың. Калпак кийгендерди кыргыз деп. Ак калпагың кыргыздын жарчысы бол достуктун, ак калпагың кыргыздын элчиси бол тынчтыктын. Ой, Азаматсың. Балдар. Дайгин қалды? Айнур, кел, ой, тамам. Үнді бек шығарам. Акбангүл алатоон салеси, калпакка жөгөрмөгөн элеси. Калпакты артынан да алмашпа, бул кыргыздын эң бийик белгиси. Демек, ак калпакты эч нерсеге алмаштырбагыла. Бул кыргыздын эң бийик белгиси. Эми балдар, силерге мен тапшырмаларды беремин. Ошол тапшырмаларды аткарабыз. Ага чейин алдыңарда борборлор турат. Мына ушул борборлорго карап биз бөлүнүп алышыбыз керек. Азыр тез бирден келип, мына жерден калпактарды тандап аласыңар. Ошол түсүнө карап столдорго олтурабыз. Тез келебиз. Бирден алабыз калпак. Ана тандап алабыз. Бирден балдар шашпайбыз. Тез. Ана кайсыл түстү алсаңар, ошол столго барып отурасыңар. Кийин кайсыл түстү алсаңар, столдо белгилери турат, ошол жерге барып отурабыз. Калпакты сыпаттап белгиле деген тапшырма берем. Маркерлер менен стикерге жабыштырабыз дагы ар бир бүлчөгө жазабыз сыпаттап. Мына тез. Ал эми такыштар чогуна жылдыз бөлүгүсү ортодо чогулуп бөлүгүн аткарабыз. Кана тапшырмаларга толтуруп беребиз. Так, силерге тапшырма. Сүрөт тартабыз, мына жерге ортодо чогулуп. Силерге тема Норуз майрамы. Конструктор менен баш кийимди не кылат экенбиз? Жардам баш кийим жасайбыз балдар. Тез. Дастан, тапшырма кара. Канча тамга, канча мун, канча үндү, канча үнсүз кылыш бар экен. Demek sizlerge tavşırma verildi. Kalpak sözün tanlayısı kança tamga varken kalpak sözünde? 6 tamga. Kança tıbış? Emnege 4 tıbış? Kim aytar kança tıbış var? Kalpak sözünde? Ana ikisi ötürüz. Kança ündü tıbış varken? 2 ündü tıbış. Kança ünsüz tıbış varken? 4 ünsüz tıbış. Kança muğunda oturarken? 2. Böl koyalım. 6. Demek, bal. Yanı bayız. Kança tıbış varken?
Ayşecan gel. İki kere oturup kaldı. Harcarsız koyalım. Gel Meryem. Niye bulaşıyor? Demek sizlarga topshirma berilgan bo'lchi. Qalpoq degan so'zni sifatlab belgiladik. Qanday ekan qalpoq? Üstü bo'ladigan ana. Bu ekan qalpoq. To'matalar kiyishayotgan qalpoqlar. Qalpoq har qanday üstü bo'ladi. Turab qoldi. Azamatli o'tirib qo'lchavamiz. Ko'ringlarmi balдар? Bunday konstruktordan dağı ne qilsa bo'ladi ekan? Bosh kiyimni o'xshashtirib jasasak bo'ladi ekan. Qana suratchilar bitdikmi? Gel Ayşe. Ayşe gel. Jasındağı Novruz bayramı. Bu emnilerken? Doğulur. Bu Kırgız'ın emnesi. Bozuyor. Bu cep emni var. Kazanda bular emniler. Kırgız'ın oyunlar ekene oturamaya savaştır. Hocamız. Demek kadar biz taşımaların ortasında biraz muzikalı sınavı jasavalayız. Anda jigitler doskaga gelebiz. Jigitler doskaga. Sen içine koyuyorsun.
аткан 8-март менен ушул жерде турган аял затын, эжекелерди, кыздарды эмне кылабыз? Куттуктайбыз. Келиңиздер. Башка сабактарда кайталайбыз, жетишебай калышыбыз үчүн. Анда бүгүнкү Аккалпак күнүндө Аккалпактын тарыхына бир аз токтолобуз. Аккалпак байыртан эле кыргыз эркектеринин улуттук баш кийими. Ата бабаларыбыздын мурасы катары саналып, өзүнө терең философия, терең ойду камтыйт. Формасы, оймо чиймелери өзгөрбөстөн муундан-муундарга өтүп келет. Калпак аркылуу кыргыздар адамдын жашын, коомдогу абалын билишкен. Бүгүнкү күнү дагы бул байыркы улуттук баш кийим өлкөбүздө кеңири колдонулат. Калпакты ардактуу, кадырлуу адамдарга береке беришип, майрамдарга, жумушка, кыскасы кадимкелер кийимибизде кийип келишкен. Аккалпак тоолордун жана тазалыктын символу. Анын формасы Кыргызстандын аккар көк муз баскан тоо чокларын элестетет. Кыргыздын Манас эпосунда кыргыздар калпагы башынан түшпөгөн эл деп айтылат. Калпакка болгон мамиле кыргыздарда өзгөчө мааниге ээ десек болот. Демек кыргыз калпагын абдан кадырлашыбыз, баркташыбыз, сыйлашыбыз керек экен. Анда сабагыбызды бышыктоо максатында төмөндөгү слайдка көңүлүңүздү бурам. Кун коюп бугабыз балдар. Балдар, силерди дагы бир жолу 5-март Аккалпак күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайм. Силер билесиңерби, кыргыз эли илгертен эле баш кийимге чоң маани берип келишкен. Андыктан эл арасында төмөндөгүдөй сөздөргө басым коюлуп айтылат. Калпакчандар өлтүрүүгө болбойт. Калпакты жерге коюуга да болбойт. Калпагыңды жоголтконуң, башыңды жоголтконуң. Түнкүсүн калпагыңды аяк жагыңа койбо, баш жагыңа кой. Ал эми балдар, калпактын 80ге жакын түрү бар. Ал калпактар ар бир мезгилдин өзгөчөлүгүнө жараша, жашына, тигилишине жана өңүнө жараша бөлүнөт. 12 жашка чейинки балдардын калпагынын кыйылсы жашыл болушу керек. Бул түс жаштыктын белгиси. Андан кийин калпактын кыйылсын көккө алмаштырышкан. 24-36 жашка чыкканда мырзалар күлөн түстөгү
калпак кийген. 48 жашка чейин боз түстөгү ал эми пайгамбар жашынан ашкандан кийин кара кыйруу менен кийишкен. Бул түс жакшы менен жаманды айырмалай билген акылмандыктын белгиси. Андан сырткары кызыл кыюусу бар калпактарды өзүнө жар издеген мырзалар кийишкен. Мына балдар көрдүңөрбү? Демек кыргыз элинин ак калпагы абдан улуг баш кийим экен. Андыктан баш кийимибизди кадырлайлы, барктайлы жана сактайлы. Түшүнүктүүбү балдар? Калпактын мааниси биздин кыргыз элинин жашоо тиричилигинде, кыргыз элибиздин тарыхында абдан чоң мааниге ээ экен. Мындан кийин калпакты жерге таштабай, дайыма улуу күндөрдө жана келечекте башыңыздан түшүрбөй кийип жүрүшүңүздү